Тез жардам кызматы неге тез келбейт? Бейтаптардын дооматтары дал ушундай. Тез жардам кызматы деле бул дооматтарды четке какпайт. Ага бир катар жүйөлөр бар. Акбермет Самиева, Бишкек шаардык тез жардам кызматынын невролог дарыгери. Бүгүн да адаттагыдай чакырыктарга жөнөдү. Бейтап болгарка менен колун кесип алыптыр. На последних поворотах зацепила. Там сантиметра 4 и глубина сантиметра. Самиеванын бул ишке келгенине бир гана жыл болду. Эң жаш дарыгерлердин бири. Ага тез жардамда иштөө абдан жаккандыктан айлыгына деле, шартына деле кайыл болуп иштеп жатат. Маянасы 5000 сом. У меня есть знакомые, которые интересуются, но услышав зарплату, они говорят: айлыгы аз. Менин курбу кыздарым деле кызыгып көрүшөт. Майнасын уккандан кийин айнып кетип калышат. Алар көбүнчө айлыгы жогору жактарга барышат. Айлык акыны жогорулатса көптөгөн жаштар келмек. Учурда Бишкек шаардык тез жардам кызматына 50ге чукул дарыгердин орду бош турат. Дал ушул айлык маянанын аздыран келбей жатат дешет. Күнүнө 38 топ борбор калааны тейлейт. Норма боюнча 152 тез жардам тобу иштеши зарыл. Кызматтын бейтаптарга тез барбай жатышынын бир себеби ошол. Беспрерывно иштеп атабыз да, машинадан чыкпай. Эртең менен саат 7:30 ишибиз башталат, бир смена болуп. Ошо менен эртең мененки кайра 8ге чейин машинадан түшпөй иштешет. Аябай кыйын. Причем уктоого да акыбыз жок. Вызов келдиби, сразу барабыз. Ушундай да. Докторбек мырзанын тез жардам унаасын айдап жүргөнүнө көп болду. Анын баамында 103 кызматынын чакырыктарга эрте жетпешин айдоочулардын жол бошотпой жатканында. Негизинен бул кызматтын кыйынчылыгы көп. Кетип баратканда кээ бирде тыгындарда жанагындай бир чоң машиналар же бир чоң баягы жип эме машина айдагандар кээ бирде мындай кийип астыңан бир коркуткан күндөрү да болот. Айлык деген өзү бир 10 миңден тегерегенде эле болгондочу. Анан баягы тез жардам болгондон кийин тез жеткирүүгө аракет кылышат. Анан жанагындай жол кырсыктарына кабылып эле кээ бирде машиналардын өздөрү эметкенге мындай тургузганга мажбур болот, айла жок. Бирок айрым бейтаптар тез жардам кызматынын кеч келип жатканын туура эле түшүнүп, патрулдук милиция жолдогу унааларды жакшы тейлебей жатышынан дешет. Ну вот ругаем, что медленно едет там туда. Майы кызматкерлерине айтып кетет элем. Жол тыгынын көзөмөлгө алып, тез жардам кызматына жол бошотуп берүү боюнча атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзсө дейм. Булардын жумушу абдан оор, жана көзгө көрүнбөйт. Тез жардам кызматкерлеринин кызматтык учурда көптөгөн оорчулуктар менен коштолот. Кээ бир учурларда чакырыктарга барганда бейтаптарды сан билге көтөргөн күндөр болот. Атайын санитарлар же жардамчылар жок. Ошол кырдаалда коркутуп үркүтүп, кол көтөргөн учурлар көп кездешет. Өткөн жылы тез жардам топторуна кол салган 17 учур катталган. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, События, Бишкек.